Birinci bölüm. Жакшы нерсе үчүн жаратылгандар. Ден соолук бул жаратканыбыздын белеги. Ага умтул. Америкалык жазуучу Энни Диллард жаш өткөн бир аялдын мындай деп айткан сөздөрүн жазган. Бизди бул дүйнөгө бирөө алып келип койгон. Жана эмне үчүн биз бул жерде экендигибизди эч ким билбегендей сезилет. Эмне үчүн биз бул жерде экендигибизди эч ким билбегендей сезилет. Бул сөздөрдө көптөгөн суроолорго жооп алууну ушунчалык күчтүү каалагандык көрүнүп турат. Биз кимбиз? Биз бул жерге кайдан келдик? Биз кантип жашашыбыз керек? Биздин бул ааламда бар болгондугубуздун максаты эмнеде? Бул маанилүү суроолор. Эгерде биз өзүбүздүн бул өмүргө эмне үчүн келгендигибизди жана жашообуздун чыныгы максатын билбесек, планшет, компьютер бул жакшы аш тактай деп анын үстүндө жемиштерди кескилеп колдонгон адамдай эле. Биз да бул дүйнөдө жашоого жана мааниге толгон өмүр сүрө албайбыз. Адам өзүнүн кайдан келгендигине жооп берүү үчүн көптөгөн илимий элестетүү деген уламыштарды жаратты. Мындай уламыштардын бири, тактап айтканда, илгери пайда болгон бир уламыш. Бир кудай башка кудайды жеңген. Жеңилгендин денеси жерге айланган. Жеңгени өлгөндүн өлүгүнө түкүргөн сайын адам пайда болуп турат деп үйрөтөт. Бир четинен илимий ой жүгүртүүлөрдүн жаңыларынын бири, биз чындап эле жокпуз. Жана биз болгону башка планеталарда жашаган күчтүү, акылга ээ жандыктар компьютерде ойлоп чыгышкан моделбиз деп окутат. Жогоруда айтылып кеткен эки көз караш менен бирге атеист Алекс Розенбергдин биз мааниси менен тартиби жок ааламда маанисиз жана максатсыз бир нерселербиз деген сөздөрү бар. Негизи эле ааламдын болгондугунун максаты эмнеде? Эч кандай максаты жок. Биздин жашообуздун мааниси эмнеде? Анын деле мааниси жок. Эгерде сизди бул бир нерселерден турган ааламдын максатсыздыгы тууралуу ой кыстап турса, ошол эле Розенбергдин сөзү боюнча, сиздин санааңыз ал эч нерсе эмес. Ал болгону нейрондордун химикалык заттарынын өз ара аракетинен келип чыккан акыбал. Аны дары-дармектердин жардамы менен жайына келтирип койсо болот. Ар кандай ушундай ой жүгүртүү, элестетүү жана уламыштарга караганда Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү көз караш, аны жок кылуу үчүн кылынган ар кандай чабуулдарга карабастан, бүгүн акылмандуу, үмүт берүүчү жана адамзаттын кайдан, кантип, эмне үчүн жаралгандыгынын түшүндүрүп бере турган көз караш болуп кала берет. Кудайыбыздын ыйык сөзү материалдык өлчөмдү өзүнө камтыйт. Антпесе планшет, компьютерди аш тактай кылып колдонгондой болуп калмак. Алдын ала максатташтырылган. Бул дүйнөдөгү тирүү жандыктардын пайда болуусу бул жөнөкөй гана кокустуктун айынан башталган деген азыркы учурдагы илимдин ой жүгүртүүсүнө караганда, илимий так изилдөөлөр менен даңазаларга таянбастан философияга, ойлонууга гана таянган ой жүгүртүүнүн тыянагы, Кудайыбыздын ыйык сөзү бул дүйнөдө өмүрдүн пайда болуусу, бул Кудайыбыздын жаратуучулук аракетинен болгондугун айтат. Муса пайгамбарыбыздын биринчи жаратылуу тууралуу китебинде бардык нерсе алдын ала максатташтырылып жаратылгандыгы жазылган. Жөн эле кокусунан эмес. Биз башаламан болгон ичибиздеги
химиялык заттардын жыйынтыгы эмеспиз. Кудай болсун деп айтты. Жана ал айткандай болду деген сөздөр Муса пайгамбарыбыздын биринчи жаратылуу тууралуу китебинде көп жолу кездешет. Бул сөздөр жаратылган ар бир нерсе алдын ала максатташтырылып жаратылгандыгынын таксыздыктап турат. Ал жерде жазылган ар бир сөздөр бул дүйнөдө болгон нерселердин бардыгы кокусунан эмес экендигин четке кагып турат. Мындай алдын ала максатташтырылгандыктын адамзаттын жаратылгандыгында өтө маанилүү болгон. Башка барды жандыктарды сөзүнүн күчү менен жараткандай эле, Адам атаны да сөзү менен жаратпастан, аны топурактан жаратып, ага өмүр демин үйлөгөн. Анан Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Бул жерде жалгыз адамды гана жараткандардын арасынан Кудайыбыз өзүнүн түспөлү боюнча жараткандыгынан улам. Башка жараткандарына караганда Кудайыбыз менен адамдын ортосундагы тыгыз жакындыкты көрө алабыз. Кудайыбыздын бул дүйнөнү жаратуу иши адамды жаратуу менен аягына чыккан. Адамды жараткан күндөн мурун 5 күндө жаратылган нерселердин бардыгы биз үчүн жаратылгандыгынын ушундан билсек болот. Адамды жараткандан кийин Кудайыбыз тыныгып эс алган. Анткени анын жаратуу иши аягына чыккан. Асман менен жер алардын бардык кошуундары ушундайча жаратылып бүткөн. Иса Машаякка ишенген Машаякчы жазуучу Эллен Уайт мындай деп жазган: өзүнүн көптөгөн жаныбарлары жана укмуш бай өсүмдүктөрү менен биздин жер жаралып бүткөндөн кийин бардык жаратыктын туу чокусу болгон Адам ата жерге кожоюн болгон. Ага жердин үстүндөгү көз көргөн бардык нерселердин үстүнөн бийлик кылганга укук берилген. Биз азыркы учурдагы философиялык көз караштын окутуусу айткандай, жөн гана бир кокустуктун айынан эмес, алдын ала ойлонуштурулуп жаратылганбыз. Өлчөмдөрдүн бардыгынын так болуусу. Бул жерде Кудайыбыз биз үчүн жараткан деп айтылганы менен, илимдин акыркы жасаган ачылыштары биздин дүйнөдөн башка алыстагы дүйнөлөр да биз үчүн жаратылган деп айтышат. Өз ара так физикалык түзүлүштөрдүн жана алардын өзгөргүс акыбалда экендигин изилдөөлөр ачкан. Эгерде алардын бир эле жери кичине жылышып же башкачараак болсо, биз эч ак жок болмокпуз. Мисалы, эгер электромагнит күчү менен тартылуу күчү 1ден 10-дун 40-чы даражасына эле өзгөрүшүп кетсе, адамзат жок болмок. Бул 1ден 10-дун 40-чы даражасы деген сандар эмнени билдирет? Джонс Ленокс аттуу математик муну мындай деп түшүндүрөт. Бүт Американы жерден айга жетерлик кылып, тыйындар менен көмсөңүз, айга чейинки аралык 380 000 чакырымды түзөт. Анан дагы ушундай өлчөмдөгү миллиарддаган континенттерди ушундай кылсаңыз, анан бир тыйынды кызыл түскө боёп, башка тыйындардын арасына катып коюп, досуңуздун көзүн таңып туруп, кызыл тыйынды тап десеңиз, ал кызыл тыйынды табуу мүмкүнчүлүгү 1ден 10-дун 40-чы даражасындагы сандарын түзөт. Космостогу жер менен күндүн аралыгы, жердин айлануусу, атом углероддордун кубатынын деңгээли жана ааламдын кеңейүү ылдамдыгы жана башка ушул сыяктуу өлчөмдөрдүн көлөмү жана аралыгы, аракеттери так ушундай болуусу керек болгон.
Антпесе адамзат бул дүйнөдө өмүр сүрө алмак эмес. Мындай укмуш таңгаларлык өлчөмдөрдүн тактыгын окумуштуулар антроптук туш келүү деп аташкан. Антроптук деген сөз грек тилинде антропус, адам, ал эми өз ара туш келүү деген сөз. Бул жерде эгерде биз жараткан Кудайыбызды эсептегенде туура келет. Эгер Кудайыбыз жаратпаса, анда өз ара так туш келип пайда болду десек болот эле. Өз ара туш келди деген бул жалган сөз. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө жаратылуу тууралуу айткан сөздөрүнө ишенүүгө жардам берет. Биз баарыбыз өзгөчө биз үчүн алдын ала арналып жаратылган дүйнөдө жашап жатабыз. Бул өтө маанилүү. Анткени баардыгы мааниси жана максаты менен жаратылгандыгын билгенибиз биздин ден соолугубуз менен бактыбызга негиз түзөт. Холокосту башынан өткөргөн психиатр Виктор Франкл биз адамдар өзүбүздүн эмне үчүн жаратылгандыгыбызды, бул дүйнөдөгү ордубуз менен максатыбызды билүү керек. Антпесе жашообузда үмүт жок болот. Ал эми үмүт адамдын ден соолугу үчүн абдан орчундуу мааниге ээ. Бир сөз менен айтканда, Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү Муса пайгамбарыбыздын биринчи китебинде Стивен Хокинг биз жер үстүндө жөн гана химиялык таштанды болбостон, Кудайыбыздын бизди өзүнүн бейнесине жана түспөлүнө окшош кылып жараткан. Ошондуктан биз анын мүнөзү жана жакшылыгы, күчү аркылуу жашап жана өсүп, өнүп жаткандыгыбызды үчүн бул дүйнөдө жөн гана күн өткөрбөстөн, жараткан Кудайыбыздын мүнөзүн көрсөтүп жашаш үчүн жаратылганыбызды жазып кеткен. Бир себептер аркылуу жаратылгандыгыбыздан Кудайыбыздын бизге карата максатын билүүгө жана аларды аткарып жашоого умтулсак, биз жашообузга маани менен максат, ден соолук жана бакыт таба алабыз. Биз алдын ала максатташтырылып жаратылганыбызга карабастан, Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү Муса пайгамбардын биринчи китеби биз ким экендигибизди ачып берет. Рух менен денени эки башка бөлүп, дене бул жаман, рух бул жакшы деп караган илгерки бутпарастардын түшүнүгүнө караганда, Кудайыбыздын ыйык сөзү кээ бирөөлөр деп атаган нерсени үйрөтөт. Бул адамзатты түзгөн анын бардык денелик, акыл, аң сезим жана руханий чөйрөсү, бир бүтүндү түзгөндүгү тууралуу көз караш. Жараткан Кудайыбыз адам атаны жаратып, бүтүп, ага өмүр демин үйлөгөндө, Кудайыбыздын ыйык сөзүндө адам ата денесинен башка жанды алды деп жазылган эмес. Кудайыбыздын ыйык сөзүндө адам ата тирүү жан, еврейчеде нефеш хая болду деп жазылып турат. Тирүү жан деген бул анын ким болгондугун айтып турат. Ал ага кирген бөлөк нерсе жөнүндө эмес. Кудайыбыздын ыйык сөзү бул сөздөрдү жаныбарларга карата да колдонгон. Ошентип, Кудай суудагы көп сандаган чоң балыктарды жана сойлоп жүрүүчү ар түрдүү жандыктарды, нефеш хая, ар кандай канаттууларды түр-түрү менен жаратты. Чоң балыктар жана ташпакалардан ачык эле айырмаланып турса дагы, адам ата алар сыяктуу эле тирүү жан, нефеш хая болду. Бул түшүнүк бизге эки ойго берилип жектен чыгып кетүүдөн сактайт. Мындай эки ойго берилүү руханий дүйнө дененин үстүнөн ушунчалык артыкчылыкка ээ, ал дененин жаман экендигин тастыктап далилдейт деген көз карашты карманышат. Бирок өзү жараткан жерди эң сонун болду деп жаратканыбыз суктангандай эле, Кудайыбыздын ыйык сөзү Муса пайгамбар жаратуу тууралуу биринчи китебинен жана андан ары
ар бир жаратылган нерсени карап, Кудайымдын кудуретинин чеберчилигине суктангандыгы жазылган. Биздин денебиз күнөөнүн айынан ушунчалык өзгөргөнүнө карабастан, Кудайыбыздын жаратыгы деп атала алабыз. Жана ошол даражага карата денебизге сый менен туура мамиле кылуубуз. Же эмне денеңер силердин ичиңерден жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөрдүн өзүңөргө таандык эмес экендигиңерди билбейсиңерби? Биздин денебиз түбөлүктүү жана таза болгон жанга каршы. Бул жаман. Жамандык жана жаныбыз бул денеден бошонууну чыдамсыздык менен күтүп жатат деген ой бутпарастык. Кудайга ишенип, ага табынбай, ар кандай салттар менен көз караш, уламыш, жасалма кудайларга ишенгендик бутпарастык деп аталат. Түшүнүк болуп эсептелет. Бул түшүнүк адамды эки башка бөлүккө бөлгөнү аз келгенсип, эң маанилүү жана негизги туура түшүнүк болгон. Биздин адамдык турпатыбыздын толуктугун бузууга алып келет. Жогоруда чектен чыгуунун биринчи жагын карадык. Ал эми чектен чыгуунун экинчи жагы биринчисине карама каршы. Экинчи чектен чыгуу руханий нерсени жана көз карашты такыр эле четке кагат. Жогоруда Алекс Розенбергдин айткандарын окубадык беле. Жана баардык болгон нерселерди, ошонун ичинде адамдын баардык турпаты менен түзүлүшүн болгону кыймылдап жүргөн молекулалар деген көз карашты карманат. Бул философиялык элестетүү, көз караш жана ой. Бирок бул көз карашты азыркы учурдагы илимдин көп бөлүгү ишенип, колдонушканы кайгылуу. Биздин жалпы турпатыбызды түзгөн бөлүктөрү болгон денелик, руханий жана акыл аң сезимдердин чындык жана маанилүү экендигин тастыктаган Кудайыбыздын ыйык сөзүндөгү көз караш. Ден соолук, айыгуу менен чыныгы бакытты издегендерге абдан күчтүү жана пайдалуу жардам берет. Акыл, аң сезим жана дене бул ажырагыс биздин жаратылышыбызды түзгөн бөлүктөр болуп эсептелет. Алардын максаты биздин жашообузду колдон келишинче жакшыртуу. Адам деп аталган суктанарлык жана абдан татаал түзүлүштөгү баардык жактарын да эске алуу керек. Ден соолук өзүнө биздин жаратылышыбыздын баардык жагын өзүнө камтыйт. Жакшы ден соолукка ээ болуу бул акыл аң сезим жактан өнүккөн, жан дүйнөбүз сезимдер менен тең салмакта болуп жана жараткан менен руханий жактан телегей тегиз мамиледе болуу дегенди билдирет. Ден соолукта болуу жөн гана оорудан арылуу эмес. Ден соолук биздин жаратылышыбыздын баардык акыл аң сезим, жан дүйнө сезимдер, дене жана руханий жагын бирдей камтыйт. Өмүр керемети. Биздин дене түзүлүшүбүз баардык жагынан татаал болгондугу Забурларды жазган Дөөт пайгамбарды мындай сөздөрдү айтууга кубаттаган. Мен сени, Кудай, даңктайм, анткени мен таң каларлык жаратылгам. Дөөт падыша адамдын дене түзүлүшүн изилдеген адам эмес. Кантип ал таң каларлык жаратылгандыгын билген. Бул сөздөрдү ал 3000 жылдай мурун жазган. Ал убакта албетте али микроскоптор жана рентген аппараттары жарала элек болчу. Ал эми компьютердик жана магнит резонанс томография жөнүндө айтпай деле койсок болот. Дөөт пайгамбар клетка түзүлүшү тууралуу жана адамдын денесинин ушунчалык фантастикалык жактары тууралуу илимий жактан эч кандай түшүнүгү жок болгон. Ал клетканын жана белок синтези жана белок деген эмне экенин элестете алган эмес. Дөөт пайгамбар эч качан ДНК тууралуу уккан эмес, жана албетте анын акылы биздин акыл дагы адамдын бир кичинекей мүчөсү,
20 триллион метр uzunluğundагы ДНКны өзүнө камтышын жана биздин генибиздин курамы 3,5 миллиард жуптан турган uzunluкту камтышын батыра алмак эмес. Кандын ак денечелери сыртта келген ар кандай микроб жана башка нерселер менен күрөшөрү жана бир жер кесилип кетсе кандын токтошун камсыз кылган көп бөлүктөн турган ферментивдүү иши тууралуу Дөөлөт пайгамбардын кабары болгон эмес. Бирок биздин бул дүйнөдө бар болгондугубуз керемет экендигин түшүнүүгө аң сезими жеткен жана бизге өмүр берип жараткан Кудайыбызды даңктаган. Биздин оорукчан дүйнөдөгү ден соолук. Канчалык биз таңгаларлык жаратылсак дагы, бул күнөөкөр дүйнөдө биз күнөөнүн айынан бузулган жандыктарбыз. Жана ошондуктан алсыз болуп, ар кандай ооруларга чалдыгабыз жана акыры өмүрүбүз өлүм менен бүтөт. Бирок өлүмдөн арылуу Ыйса Машаякта гана. Ал бул дүйнөгө экинчи жолу келгенде ооруларды, күнөө менен өлүмдү жок кылып, бизди толук айыктырып калыпка алып келет. Ага чейин биздин баарынан биринчи тапшырмабыз болуп, Кудайыбызга жана жакындарыбызга, тактап айтканда бардык адамдарга карата мамилебизде өнүгүүбүз. Жаратканыбыз берген бардык жакшылык жана шыктарыбызды колдон келишинче жакшылык кылып, болушунча жеткилеңдүүлүккө жеткирүүбүз керек. Денелик жана акыл жагынан ден соолукту сактоодо аны жакшылык үчүн колдонуу болуп саналат. Энни Диллард улайган аял тууралуу жазганында албетте эч бир шексиз туура жазган. Улайган аял бизди бул жерге таштап кетишкен деп айткан. Бирок ал аялдын бизди бул жерге эмне үчүн таштап кеткендигин эч ким билбейт дегени туура эмес. Анткени биз бул дүйнөгө эмне үчүн жаратылгандыгыбызды жана эмне үчүн бул жерде экендигибизди билебиз. Бизди бул жерге таштап кетишти дегени тууралуу Кудайыбыздын ыйык сөзүнөн окусак болот. Ал жерде ал бизди жаратканын, биз аныкы экендигибизди белгиле деп жазылган. Адам атаны топурактан жаратып, ага өмүр демин үйлөп, тирүү жан кылып, Кудайыбыз бизди жараткандыгы чындык. Биз жашоого бардык жагынан толгон жана чыныгы бакытка курчалган өмүрдү ырахаттык менен сүрүп, Кудайыбыздын сүйүүсүн таануу үчүн ал бизди жараткан. Бул дүйнөдөгү ар бир жүрөктө боштондук бар. Ал боштондукту жараткан гана өзү менен толтура алат. Жүрөгүбүздүн боштондугун ал өзү менен толтурганда, Кудайыбыз биздин жашообуздун чыныгы максаты болуп, биздин кубанычыбыз туу чокусуна жетет. Биздин бар болгонубуз бул керемет. Ал эми биздин өмүр эң кымбат баа жеткизбелек. Аны мына көз жума турган адамдан сурасак айтып берет. Биз өмүрүбүздү эң эле кымбат баа жеткизбелек катары жана камкордук менен карашыбыз керек. Биздин турпатыбыздын бардык курамын, тактап айтканда денелик, акыл, аң сезим жана руханий жагын колдоп, өнүктүрүүдө колдон келген күчүбүз менен аракет кылуубуз керек. Анткени биз Кудайыбыздын бейнеси менен анын түспөлү болуп жаралганбыз. Биз ал белекти колдонуучуларбыз. Ден соолуктагы жашоодон артык белек жок жана аны колдон келишинче жакшы сактап, жашоо биздин тапшырмабыз. Ошол менен биз жаратканыбызды даңктап, башкалардын дагы жашоого толгон өмүрдүн даамын татууга жардам бере алабыз.